Акжол районуна караштуу Тожар айылында 1908-жылы туулган. 1925-жылы Чеберкул Ак Сууда жетим балдар үйүндө тарбияланган. Үмүталиев ул ата мекендик согушта Калинин, Түштүк Кавказ, Закавказье, Украина фронтторундагы Болгария, Югославия, Венгрияны фашизмден бошотууга катышкан. 1946-53 жылдары Алто журналына башкы редактор, 74-жылдан Китеп сүйүүчүлөр коомунун башкармасынын төрагасы болгон. Үмүталиевдин ырлары 1930-жылдан тартып басма сөз беттерине чыга баштаган. Баатыр аттуу поэмасы 1944-жылы жарык көргөн. Күч бирдикте. Илгери чак өткөн бир заманда чокусу көк тиреген чаншанда жашаптыр 9 уулду бир акылман 9 азап шорду жанга. Карашып 9 уулу 9 жакты, тоосунан ынтымаксыз суулар акты. Ар күнү үрпөйүшүп үй алдында урушкан тооктордой чукулдашты. Мен жайгам кече күнү козуларды, аңырдай ачасыңар оозуңарды. Түрүңөр ити болгон балага окшоп, айткыла чыныңарды соосуңарбы? Мен бүгүн отун алып келдим кырдан. Сен өзүң мышыктайсың сүт таңдыган. Сен соргок жеп койдуңбу мага койбой? Канакей кызыл уйдун каймагынан. Сен неге жабышасың ач кенедей? Чоң атадай жемелебей. Сен өзүң журтта калган чөпүрөксүң. Жөн отур колдоруңду серелебей. Кыйкырат улам бирөөнүн баспай, талашып айран сүттү 40 күн аштай. Алышат бири-бирин кекиртектен, муштумдар түйүлүшөт катуу таштай. Угушпай кой дегенде жулкат болбойт, чокушуп жүнүн жулган корозордой. Тытышат бири-бирин көйнөктөрүн, же жакка же жеңинен тамтып койбой. Күчүүсүн уруп коет чоң урагы, алсызын жулуп басат тыңырагы. Тартылган дүрбөлүңгө керней окшоп, угулат кичүүсүнүн чыңырганы. Канагат мурундардан кыпкызыл кан, томпоюп чекелери бет айрылган, компоюп көтөрүлөт көп урганы, согушта өч алгандай душманынан. Талага бири барса кой артынан, анысы үйдөгүлөн болот жаман, сабашат жолун тосуп байбалдары, ийиндей тарып кетет көргөн заман. Ышкынга бара калса мөңгү астына, же бири ташка чыкса жок азынга. Кийиздей томолонтуп байбалдары, кордукту көрсөтүшөт анысына. Ышкынын манап уулу тартып алат, башына кара түндөй мүшкүл салат. Алдырган оозунда кырмычыгын, каргадай ыза болот куру калат. Куруусун ошондо да билишпеди, биригип бир туугандай жүрүшпөдү. Ал турсун табалашып бири-бирин көргөн жерде күлүшөдү. Атасы акыл айтты угушпады, бир да күн чатагы жок турушпады. Жөө келип согушкандай алыс жерден сөз болду туугандардын урушканы. Ак басып сакал муруттун акылмандын, сездирди кайгы менен картайганын. Жүдөттү эл көзүнчө күчтүү намыс, аябай кантет байкуш өз балдарын. Аралап ыргайларды колотөрдөй, бир күнү тоого барды түш көргөндөй. Жасады чыбык кыркып элүү сабоо, жүн сабап кийиз жасар күз келгендей. Кагайтты бириндетип жайып күнгө, шашылды кыйналчудай калып түнгө. Болады бирге таңып сабоолорду, көтөрүп үйгө келди кеч киргенде. Чакырды 9 уулун жумуш бардай, 9-у түгөл келди бири калбай. Атасы алып келип тоодон элек, этине келгиле деп чакыргандай. Жаңжалдуу үй курусун кейпи суук, көрүнөт бокожодой кереге уук. Күч алат көңүлсүздүк көргөн сайын, түн түшүп келаткандай кечке жуук. Акылман тегерете тиктеп барын, сынады жат кишидей өз балдарын. Ким билет ойлоду бу акылсыздар, мушташып карматат деп адаттарын. Отургузду 9-ун тең кыдырата, сүйлөдү балдарына ак чачата. Жүк баскан төөдөн бетер картайганда, дүйнөгө келгениме болдум капа. Акылдуу чыкпадыңар башкалардай, акылды айтып келдим арбай талбай. Айтканды укпадыңар дүлөйлөрчө. Ойлодум бир кызык иш аргам калбай, түшүнсө бул ишимди ар бир балам. Айыгар эмдегендей жүрөк жарам, кетсеңер мурункудай укпай сөздү. Кубанбай капа бойдон көргө барам. Танылган элүү сабоо ушул турган, боолугун чечпей туруп ортосунан кагайган бир чыбыкты сындыргандай, баарын бир ушул бойдон бүт сындырган. Сый алат өз колунан азыр менин жарыгын, ай жылдыздын бүт жарыгын.
жыргалын жер үстүнөн аябаймын, алмадай карматамын тилегенин. Көрүштү кармалашып топургай тоодон бекем күч турбайбы? Барынан күчү жетпей сындырууга айтышты сыйлыктуу ойлоо курукайга. Акылман бир жылмайып мурутунан сабоону алды кайра өзү танган. Боолугун чечип туруп бирден берип суранды таштай каткан балдарына. Канеке, сынар экен эми кандай? Барыңар сындыргыла куру калбай. Балдары бычыратты чыбыктарды. Сабоодо көптөн бери өчү бардай. Жок колу кан майданда кырылгандай. Заматта баары сынды эли ургай. Атасы сөз укпаган балдарына бул ишти мисал кылды карап турбай. Көрдүңөр, бирдик деген оңой эмес. Уксаңар бирдик үчүн берем кеңеш. Болгонган ыргай оңду бир турсаңар, силерге каршы басып эч ким келбес.